Аутизм, Даун синдромдуу балдарга өздөрүнүн акчасын көтөрүп алып издеп ушу жер берилет тууралуу. Беребиз. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы өзүнүн кызматын так аткарбай жатат. Мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткен жерлерди мэриянын балансына кайтарып алуу боюнча жумуштар чабал болууда. Бул тууралуу Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында Нуркыз Кадырбек кызы билдирди. Депутат бүгүнкү күндө социалдык объектилерди салганга демөөрчү бар, бирок жер маселеси чечилбей жатканын маалымдады. Бул жерден шаардык муниципалдык менчик башкармалыктын эки чоң ор койгон кемчилиги көрүнүп турат. Биринчиден, өзүнүн балансындагы жерлерди так билбегендиги, өздөштүрүлбөгөндүк. Экинчиси, бар ресурсун шаардын мүмкүнчүлүгү үчүн колдонбогондук. Мен ошону сунуш катары, анан жеке өзүмө кат боюнча да жооп келет, анда сөзсүз түрдө этегине чейин сунуштап массалык маалымат каражаттарын алып чыгам. Демөөрчүлөр мага мисалы ошо Даун синдромдуу Сантера фондунун айымдары ээрчип жүрөт да. Эже, сиз депутатсыз, жер таап берсеңиз биздин демөөрчүбүз бар депчи. Алар өздөрү моунча жерди ремонттоп алып, өз күчү менен эле сонун эле кылып атат. Ошол жерге биз кылып берсек, анда эки тараптуу пайдалууну керектүү менен айкалыштырган долбоор болмок. Мен так маалымат берейин сизге. Бүгүнкү күндө 55 посакты алдык. Бул жерди кайтаруу боюнча, жалпысынан Ош шаары боюнча мен силерге маалымат айтып коеюн. 2 миллион 316 чарчы квадрат чарчы метр жер. Бүгүнкү күндө муниципалдык жеке менчик жерге, муниципалдык менчикке тийиштүү деп айта алам. Анан буга жана да айтып кетпеди. Сатып ийген жөнүндө, кайтаруу жөнүндө. Бул кайтаруу жөнүндө соттук процесстер бүгүнкү күндө толук жүрүп жатат. Себеби дегенде бул жерди качан өтүп кеткен, жердин жеке менчикке өтүп кеткендиги биринчи очурда бул багыты болот да, назначениясы. Багыты ошол туура эмес өтүп калгандыгы тууралуу биз ошону выявить этип чыктык дагы, ошол боюнча сотко арыз жаздык кайтаруу жөнүндө. Ош шаарындагы Даун синдрому бар балдардын ата-энелери тарабынан түзүлгөн коомдук кайрымдуулук фонду жаңы имаратка муктаж. Бул жайга түштүк боюнча өзгөчө балдар келип, түрдүү иримдерге катышып тарбияланат. Мында кезекке жазылгандар жүздөп саналган менен аларды кабыл алууга бир бөлмө тардык кылууда. Площадьтын кичинекейлигинен биз көп нерседен чектелип калып атабыз да. Бул жакта азыр өзүңүздөр көргөндөй жалгыз эле бир чоң залыбыз бар. Бул жер биздин спорт залыбыз, бул жакта индивидуальный занятияга, музыкальный полностью ушул бир эле зал менен чектелип калып атабыз да. Мамлекетибиздин бюджетин эске алган абалда, ошол эле мэриянын да биз баягы жөн эле карап турбастан өзүбүз дагы ар дайым изденүүнүн үстүндөбүз, ушундай демөөрчүлөрдү издеп биз учурда ошол бизге атайын ушул абилитационный борбордун проектисин аларга биз жазып түшүндүрүп кат аркылуу кайрылдык. Алардан биз жакшы жооп уга алдык. Алар дагы аябай кызыктар болушту. Себеби буга чейин башка проектлерди салып жүрүшкөн экен. Биз баягы муктаждыктар менен ушул келечектеги борборубуздун канчалык деңгээлде муктаж жана элге пайдасын тийгизе турган жагын айтканда алар аябай кызыктар болушуп, макул болушту. Болгону алардын условиясы ошол жер болуш керек, кызыл китеп менен. Буга чейин мурдагы мэр Талайбек Сарбашев жана Ош шаарынын азыркы мэри Алмаз Мамбетов да Сантеранын имараты менен таанышып, жер маселесин чечип берүүнү убадалаган. Анткени менен социалдык мекеме салууга калаада жер тартыш экенин Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов тарабынан айтылды. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жөнүндө реабилитационный центрдар ачыш керек. Азымына Ленина 306 эски 3 этаждуу, 4 этаждуу имаратты биз буздурдук. Сот чечим чыккан, жер бизге өткөн, бирок үстүдөгү имараты ээси бар. Биз алар менен переговор алып бардык. Ошо жерден бирөөдүн мүлкү да эми бузулуп кетпесин, алып кеткиле десек, алар бир аракет кылган жок. Анан биз аукционго коюп, то есть кечиресиздер, тендерге коюп, тендерден анан биз сноско бердик. Сностан кийин бериге чыккан кыш, плита, бардык строй материалдарды активировать этип базабызга коюп койдук. Именно ошо жерлерди азыр биз карап атабыз. Ошо жерлер эгер архитектура документ туура келет, строительный нормага туура келет десе, биз ошондой жерлерди сунуштайбыз. Ошо жерлерге курулат. Бирок кризис центр деп туруп мэр айтып атат, ошо жерге биз пландаштырып атабыз. Только кийинки жылга. Белгилей кетсек, Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны 1050-нү түзөт. Анын ичинен аутизм жана синдром Дауна менен ооругандар 96. Аларга мамлекет тарабынан ай сайын жөлөк пулдар төлөп берилет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.